эмнеге баягы ташыйып кеткенден кийин сүйлөй баштадыңыз, эмне корктуңузбу, мурун эмне айтчуңуз эмес, айтпай жүрдүңүз эле дегендей. Ага да себеп бар. Дегенде эки себеп бар. Биринчиден, мен жакта СИЗОдо отурдум. А жерде да мен аман эсен чыгып кеткениме да бир чети Кудайга ыраазымын. Анткени силер ойлонуп көрсөңөр, акылы эси бар адам бардык түшүнөт. Эпштейн деген адам биякта Америкада асылып өлдү. Көбү билет, асылып өзү баягы асылган эмес. Назарбаевдин күйөө баласы Австрияда, Березовский деген четинен биякта деле баары тең эле, эч ким сактык кылып албайт. Ошондуктан СИЗОдо отурганда билем, кандай кээ бирлер азыр деле өтүп кетпедиби? Акыркы 3-4 жылдын ичинде кээ бирлер асылып өлдү деп айтып коюшат. Ошондуктан өз өмүрүмөн да аман эсен чыгып кетейин деп. Мен адвокаттарым, туугандарым, досторум айтты, унчукпаңыз, аман эсен чыгып кеткичи анан деп. Ошол бир себеп. Экинчи себеп, мен балдарым да бар, Бишкекте. Улуу балдарым жакта, неберем да бар. Ошондуктан алар да бир кырсыкка учуруп калбасын деп, экинчи себеп. Анан чынын айтканда, жанагы мен Кумторду алып бердим да. Кумтор деген $2,3 миллиард ошол кезде болчу. Азыр бери дегенде бир $5 миллиард компания. Ошону алыш үчүн мага атайын охрананы берип, 9 управлениядан. Мени күнү түнү 3 бала, балдары офицерлер жанымда жүрчү. Немеден алмашып. Мен үй бүлөмдү атайын учактан канал алып кетип, Алматага көчүрүп, 6-базар күндөрү Алматага алып турчумун. Ошондуктан чек арадан өткөндө эле Казакстандын служба безопасности КГБлерин балдарды мени сопровождение кылып туруп, үйгө чейин алып келчү. Анан 6-базар күндөрү ошол Казакстандагылар мени кайтарчу. Бул абдан чоң иш. Түшүнгөн адам түшүнөт. Мага угрозалар аябай көп болгон. Телефондон чалып, үй бүлөмдү коркутуп, балдарымды да коркутуп. Анткени Кумтордо коррупция деген абдан чоң. Абдан чоң. Анан да четине айтып берем. Кандай кимиси канча урдап аткан, кимиси канчадан сатчу. Бул чоң абдан иш. Ошондон коркпой, эркекче Кудай жардам берсин деп, ошону жасадым. Ошондо Ташиев да эч ким жардам берген жок. Мага канча кайрылдым. Жардам бергиле, мен жалгыз барды, ошону тазалабайм деп. Эми кийин болсо үйдө тамаша арест дегенде үйдө отурганда ошондо кетердин алдында, соттун алдында кезиккенбиз. Баарыбыз ошол жерде чогулуп, президент болуп. Ошол кезде мен көбүн түшүнүп калдым. Тиги Зулушев кайрылы мына 17 эпизод бар, сизди мончадан күнөөлөп атат деп. Бир эпизоддо бир мына момчеди божон акча чыкты, же бирөөлөр телефондон мына сураныптыр, же сиз сураптырсыңар, же сиздин атыңыздан бирөө кайрылыптыр деген эчтеке жок. Бир факт да жок. Алар билет мен таза экенимди. Анан ошондо Ташиев өзү айтып калды. Аябай издесек бирдеме таппакпыз депчи. 18 ай мени издеп эчтеке тапкан жок. Анан айла жок, болупту дедим. Анда мен кетейин, бирок болбой эле штраф салдыртып, ошондо да сотту өткөрүп, тиги обвинение кылып, ошентип эптеп чыгып кеттим. Азыр болсо мына Кумторду мен жөнүндө бир сөз да жок. Кумторду мен алдым, тиги алдым деген кишилер көп эле чыгып атат. Кумторго медалдар бергендер да бар. Эчтеке жасаган эмес алар. Мен билем, башынан аягына чейин мен туруп бердим. Кайсы юристтер менен эмне иштеген, Акаевди эмнеге алып келдим, ал ой кандай мага келди, ошонун баарын айтып берем. Өзүнчө бир чоң тарых болуп атат. Ошондуктан бияктан отуруп алып, анан жана документти мен кол койгом, глобальный соглашение деген. Ошо каналисттер менен мамлекеттин атынан Акылбек Жапаров, мен Кумтордун атынан кол койгом, центрдин ордунан президентти койгон. Ошондуктан баягы бул келишимди, глобальное соглашение дегенде мен баардыгын билем. Анан бияка келгенде ошондо эле бар болчу. Келишим боюнча мени
соттомоктурча мен жөнүндө бир жаман сөз да жазганга калса уруксат жок. Бирок жамандамак турбай мени түрмөгө камашты. Ишти ачышты. Ошондуктан эми азыр ошого жооп бериш керек. Баягы келишимди бузуп алышты.